Турмуштун ачуусундагы, таттуусундагы жарым кылымдан бери бирге тартып, бүгүнкү күнү 4 уул, 1 кызды тарбиялаган бактылуу жубайлар азыр бизден Таңшоолоодо конокто. Орозобек Түгөлбай уулу менен Жумабүбү Ахматбекова. Кош келиңиздер. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Рахмат, жакшы. Болгону да кандай кызды деп эсип калышы. Маанайыңыздар жакшы, жайдары? Рахмат келип бергенсиздерге. Негизи жарым жылын деп калдык. Так сиздер кайсы күнү, кайсы жылы баш кошкон дата эсиңиздерде болсо керек? Бар да. 1965 жылы 25 сентябрда баш кошконбуз. Демек, былтыр 51 жыл болуп, 52 жылга кетти. 52 жылга кетип отурган Айтып учурда өтсөңүздөр. каяктан качан тааныштыңыздар эле? Ушул кайсы кырдаалда таанышып калдыңыздар? Кимдин артынан сиз эми ал убакта айымдар алданча оор баскыч болгон. Бу таанышканыбыз демилген мен алып эле айта берейин, анан бияка суроо бербесеңер өзү оңой менен сүйлөбөйт. Биз өзүбүз Кочкор районунун илгери коммунизм совхозу деп койчу. Кочкор районунун көкүрөк жагында, абасы таза, суусу таза аймакта, Мантыш кыштагында, бияк байбичем болсо Кызылдөбө, экөө онун ортосун суу эле бөлүп турат. Азыр бир кыштак катары эле эсептелип калды. Ушундай жерде өсүп чоңойгонбуз. Сүйөк суусун ичип, анан мен окууга келип, окуп, 5-курс болуп калган кезде, анан байбичем 1-курска жаңы келди. Мен ошондо 20-да элем, байбичем 16-да болчу. Анан ошондо таанышканбыз. Таанышканбыз эмес. Мен таанычымын да, бирок анда кичинекей болчу. Мен 10-чы бүтүп кеткенде. Бир мектепте окуганбыз. Анан келгенде эле карасам эле алдыман чыгып келатат. Жарк этип эле. Анан ошону менен колумда алма бар эле. Алмадан бери коюп эле жедирип. Алма менен арба болгон экенсиз. Анан ошол да ылайда алам омин деп койгон да. Мындан аркы тус насибиңер чогуу болот. Негизи жарым кылымдан бери түтүн булатып, ошол эле учурда сый урмат, жылуу мамиле, терең сезимдерди сактап калуунун купая сыры эмнеде катылган? Сен айтып кой. Айта бериңиз. Турмуш куруу бул оюнчук эмес да. Ал кезде биз жаш экенбиз. Айтып өтпөдүк, 20-да, мен 16-да элем. Бирок ошол убактагы биздин аң сезимде аябай сакталып калган да, турмуш куруу бул ошо бир эле жолку менен турмуш куруу болуп кетет депчи. Азыркы жаштар баягы жаштарды эле жамандабайм, бирок азыр жаштардын жеңил ойлоо көп болуп атат да. Ал убакта биз ошол бир турмуш курдуң, ошо менен өмүр бою жашашың керек деген сезим баарыбызда, ата энебизде калган сезим бар да. Ошо менен ошол ачуусуна дагы, таттуусуна дагы күйүп жашаш керек деген ойдо калганбыз да. Ошол менен жакшынакай болуп, анан туура айтасыз. Башкача айтканда, бул биринчиден ата-бабадан бери келаткан нерсе, баш кошкондон кийин өмүр бою кол кармашып жашаш керек деген нерсе. Бул биринчи. Анан экинчиден ошо көрүшкөндөн баштап жылуу сезим, бири-бириңди сүйүү. Бирок ошол сүйүү эле жетишсиз да. Бири-бириңди түшүнүшүү, бири-бириңди урматтоо, жана сыйлашуу, ынтымак. Мына ушул формулашуулго деп ойлойм мен. Узак убакыт бирге бактылуу, ынтымактуу жашаш. Ушул сүйүү, түшүнүшүү, урматташуу, сыйлашуу, ушул анан ошонун баардыгы ынтымак алып келет. Анан ынтымак бар болсо, ошол үйдө ырыскы толуп турат өзүнөн өзү. Жана үйдүн 4 дубалындай ынтымак болсо, чатырындай, сүйүү болсо, бай дубалындай, фундаментиндей. Ошондой курулган үй бекем болот дагы, мындайча айтканда, түбөлүк жашап турат. Деп ойлойм мен. Алтын сөздөр. Туура айтасыздар. Негизи айтып коет экен, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп. Анткени сиздерге окшогон мыкты адамдар, мыкты уул кыздарды тарбиялап өстүрдү деп ишенебиз. Мисалга алсак, кыргыз элинин таланттуу
кыздарынын бири Салтанат Саматованын ата энеси экениңиздерди көпчүлүктөр биле бербесе керек. Жана калган 4 уулуңуз азыркы учурда эмне менен алектенишет? Канча неберенин азыркы учурда сиздер чоң ата 5 уул, энеси? 5 бала, 4 уул, 1 кыз, 12 небере, 9 уул, алардын 3-өө кыз неберелердин. Неберелердин алды 20-га чыкты, 20-дан ашып калды. Анан алар дагы ошол үйлөнгөндөн баштап ушундай жапжакшынакай ынтымакта болуп, бири-бирин урматтап, бири-бирин сүйүп, ушундай турмушта жашап келатышат. Алардын дагы эң карманганы ошол мен кандай нерсени үйрөткөн болсом аларга, мен атадан, энеден эмнени үйрөнгөн болсом, аларга ошону үйрөткөнмүн, энеси дагы ошону үйрөткөн. Анан алар дагы так ошондой жашап келатат. Алардын улуусу Акыл деген уулум 3 жогорку билими бар. Санкт-Петербургтан Можайский атындагы космостук институту окуган, бу жерден политехникалык институт окуган, автоматтык башкаруу системалары деген. Анан дагы юридикалык билими бар. Анан ошо байланышчы жагында, байланыш жагында иштеп жүрдү. Телекомду иштеди, вице-президент болуп турду. Андан кийинки уулум Түркияда врач, терапевт, ошол жакта турушат. Уулумдун 3 баласы бар. 1 уул, 2 кыз. Андан кийинки уулумдун Түркиядагы уулумдун 3 уулу бар. Салтанаттар менен Нурбектин болсо 1 уул, 1 кызы бар. Андан кийинки уулум бул технолог, мунун кесиби. Бул ошо технолог боюнча иштеп жүрөт. Азыр Алматыда иштеп жүрөт. Ошол орун басар директор, ошо француздук комбинат, завод сыяктуу экен, ошо сүттөн тамак аш чыгарган. Кенже уулум Давлетбек, үчүнчү балам Рахатбек, андан кийинкиси Талантбек, андан кийинкиси Давлетбек. Давлетбек ошо мамлекеттик кызмат боюнча бүткөн, ошол жагынан да эмгектенет. Бардыгы тең үйлөнүп жайланган, бала бакыралуу, кенжесинин 2 баласы бар, кенжебиздин. Андан улуусунун дагы 2 уулу бар, кенжесинин да 2 уулу бар. Айтор ар кимиси очор-очор болуп, өз очогунда жашап калган кез. Байбичем экөөбүз азыр үйүбүздө экөөбүз эле. Биз үйлөнгөндө ошентип сүйүшүп үйлөнгөн болсок, азыр дагы эле ошондой экөөбүз сүйүшүп, 3-чү жолу сүйүү келип, мындайча айтканда. Биринчиси жаңы үйлөнгөндөгү сүйүүң болот экен, экинчиси бала бакыралуу болуп турган кездеги сүйүүң болот экен, үчүнчүсү балдардын баарын үйлөнтүп жайлантып, байбичең экөөң ушундай калганда 3-чү баскычтагы сүйүү болот экен. Бул башкача сүйүү болот экен, билебиз. Урматташуу өзгөчө бул жерде негизги орунду ээлейт экен. Түшүнүшүү. Мына ошентип көз жашап атабыз. Өмүрлүк жолуңузду сандар менен цифрларга арнаган экенсиз. Илимдердин падышасы болгон математикага алек болсоңуз, биздин апакебиз дагы ошол. Сиздер дагы билесиздер. Анан чоң бир теореманы же болбосо бир теорияны катуу талкуулап же болбосо мен деги айтканым, сиздер балким ошо бир кесипти аркалаган дагы эле мисалы азыр алдыңыздарда өнөр адамдары болуп кетти. Кайсы учурда үй бүлөлүк мамиле менен ошол кесипкөй болгон көз карашты мындай чектеп коюу зарыл. Анан ошо 2 түшүнүктүн чектешкен жана 2 жолго түшкөн жолдорун айтып берсеңиздер мүмкүн болсо. Өзүбүздүн эгобузду, өздүк пикирибизди басып. Анан экөөбүздөн айтып атканыңардай математика мугалими, математик деген адистикти алганбыз. Улуттук университеттен. Анан байбичем азыр пенсияда болуп калды. Мен болсо пенсияда болуу менен бирге ошо мугалимдерди өркүндөтүү, квалификациясын жогорулатуу жагында иштеп келатам. Ошо улантып эле келатабыз. Албетте,
экөөбүз баягы бир жерде иштебегенден кийин бир жерде иштегенде бир коллектив болот дагы ошонун ой чуңкуру аркысы беркиси ошонун баардыгы тең экөө талкуулашып дайыма чогуу сүйлөшүп турушат. Ал эми экөөбүздүк эки башка болуп калган менен баары бир мен өзүмдүн коллективимдеги жакшы нерселердин баарын жакшы жаңылыктардын баарын үйдө айтып ошону талкуулашып турабыз. Анан албетте бул бири бирин түшүнүшүп жашаган адамдар жалаң эле ар кимиз өз кызматы менен чектелбестен ошондо ташбаканын жанагы калканына жашынып алгандай болбостон ошол чогуу талкуулашып чогуу иштелип ушундай болуп турат. Ал эми иштеп турган кезде да ошондой болот, параллель жүрүп турат. Иш дагы үй дагы экөө тең параллель жүрөт. Ушундай болчубуз биз мурда башынан эле бир мектепте иштечүбүз. Мектеп айылда жүргөн кезде. Ушундай жашообуз мейли коомдук жашообуз болсун, мейли үйдөгү жашообуз болсун, мейли иштеген жерибиздеги жашообуз болсун, ошо чогуу талкуулашып, чогуу алып барабыз да, мындайча айтканда. Акыркы жолу жолдошуңуз кандай белекти берди эле сизге, эсиңиздеби? Себеби байкем аябай активный билебиз. Жакшылыктар барганда дагы сиз үчүн белеги ушул белекти мен 40 жашка чыккандан баштап магарына ыр жазып баштаган. Анан ар бир майрамда, ар бир туулган күнүмдө ыр жазып отуруп бир китеп болду. Анан китепти ала келбеппиз да. Анан былтыр 70-ке чыкканда биздин 50 жылдыгыбызды балдар кичине белгилеп койду, юбилей кылып. Ошондо кичинекей китепти баягы белек кылып чыгарып беришти. Анан ал китептин ичиндеги ошо 40 жылдан бери 40 азыр мен 67-ге толуп 68-ге кетип атам. Ошондон 28 жылдан берки ырлардын баары бир китеп болгон, мага белеги ошол. Ар бир майрам сайын, ар бир толгон күндө Гүлдөрдү айтпайсың. Анан кийин азыр бул өзү дайыма гүл белек. Азыр эми бул кийинки убакта интернет боюнча иштейт да. Канча жылдан бери интернет боюнча иштейт. Активдүү интернет колдонуучу. Анан фейсбукчу. Анан ошол ар бир майрамда, ар бир нерседе толтура кылып интернеттен мага гүл жиберет. WhatsApp'тан жиберет, сонун гүлдөрдү. Анан мага эмес, муну да бир артыкчылыгын айтып коеюн. Ар бир майрам сайын, даталуу күндөрдө тең туштарыбызды, анан туугандарыбыз Куда сүйүктү дайыма баардыгын тең куттуктап турат. Анан алар айтып коет, сенден башка эч ким куттуктабайт бизди деп. Facebook аркылуу, WhatsApp аркылуу, телефон аркылуу баары менен. Телефон аркылуу. Аларга сонун гүлдөрдү, тортторду жиберип турат ушундай. Агай, 40 жашка чейин эмне болуп жүрдүңүз? Ал мындай болот. Ыр жазбай. 3 түрлүү адамды мактаса болот дейт. Биринчиси жоону жеңип аман-эсен үйүнө кайткан баатырды макта дейт. Ар кандай мактоо жарашат ага. Ошондой эле түшүмүн жыйып кампасына куюп алган дыйканды макта дейт. Үчүнчүсү агуул кыз төрөп очор бачар болгон зайыпты макта дейт. Анан 40 жашка чейин ал агуул кыз төрөп очор бачар боло элек да. 40 жашка чыкканда ал баягы ашуудан отчет берген сыяктуу болуп калат да ошол мезгилде. Ошондо байбичем 40 жашка чыккан кезде биз 4 балалуу 5 балалуу болуп калган кезибиз болчу. Анан ал убакта мактасаң мактоого мактанып кетпейт, көппөйт, эч жака кетип калбайт. Ишенимдүү мындайча айтканда. Анан ошол кезден баштап, 40 жашынан баштап, анан ыр жазылган. Байбичем арналып. Анан ага чейин жазганда ар кандай болот дейт. Кокустан мактанып кетип, ой мен мындай Кудайырган менен жашап жүргөндө башканы ойлонуп кетиши мүмкүн дейт да. Негизи юбилейлик турмуштун дагы негизги формуласы бул эки жубайдын тамаша көйлөгү, сама ирониясы, өздүк ирониясы жана ошол нерсени көтөрө билүү болуп эсептелсе керек. Себеби сиз билесиз, чындап оозуңузду ачсаңыз, жүрөгүңүз көрөнгөн бир инсансыз, көрүп жүрөбүз сиздерди. Эмесе биз сиздер менен сүйлөшүп отурсак, чындап эле бир кеч кирип да кетчүдөй, биз убактыбыз бир аз саналуу агай. Жалпы жаштарга бир эки сөздү арнап, ошол бекем юбилейнин пайдабалын дагы бир негизинен бөлүшүп кетсеңиз, ошол менен маегибизди жыйынтыктайлы агай. Ооба. Мен
мына биздин жашыбызга келген кездерде ар кандай тойлорго көп барабыз. Өзгөчө кыргыз тойлу бергенин жакшы көрөт эмеспи. Анан ошондо жаш жубайлар болот. Ошо жаш жубайларга каалуу айтабыз. Ошондо айтамын. Буга чейин эки башкы үй бүлөдө тарбияланып келдиңер. Эки тараптан мисалы кээ бириңер жогорку билим аласыңар. Экөөңүң жогорку билимдүүсүң. Силерге акыл үйрөтүүнүн деле кереги жок. Баардык акылдын баары өзүңөрдө. Бирок силер баш кошуп жашап мамлекет куруп аткандан кийин үй бүлөдө жашай билүү илими деген илим бар. Үй бүлөдө жашай билүү илими деген бул өтө татаал илим. Бир жагынан алганда өтө жөнөкөй илим. Экинчи жагынан алганда өтө татаал илим. Ушул татаал илимди өздөштүргүлө. Бул татаал илимди өздөштүрбөсөңөр, анда үй бүлө болуп жашай албайсыңар. Экөөңөр жана мен айткандай. Ошол силер куруп аткан үйдүн фундаменти, байдыбалы бул сүйүү болсо, анан андан ары карай жакшы көрүү, бир дубалы түшүнүшүү, бир дубалы урматташуу, бир дубалы сыйлашуу болсо, төрт дубал. Анан чатыры ынтымак болсо, анан ал үй толгон ырыскы болот дейбиз, деп айтам да дайыма. Анан ушу жаштарга мен ушуну каалайм. Кыргыз элиме аманчылыкты, эсенчиликти каалайм. Бай турмушта, бакубат турмушта жашоону каалайм. Анан кийин ар бир мынакей кыргыз жаштарына мына бата беребиз, бата айтабыз. Ошондо көпчүлүк эл адамдар чоң бол, президент бол, депутат бол дешет. Мен айтар элем, ар бир адам өз баласын татыктуу тарбиялап, билимдүү тарбиялап, билимдүү бол деп айтышыбыз керекпиз. Билимдүү бол. Мына дүйнөдө бизде бир акылдуу эл бар. Ошол элде билим жогору бааланат. Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын баары бүт ошол элден чыгат. Бизден дагы Нобель сыйлыгынын лауреаты чыксын. Биздин жаштар ошого татыктуу жаштар болсун деп айткым келет. Туура айтасыз. Чоң рахмат. Жумабек эжекеси, сиздин балким үй кожо экелерине жана жаңы келген келиндерге өзүңүздөн кысканычка. Азыр жаштарга айтарым, айтып атпайм, азыркы жаштарга айтарым, эң негизгиси туруктуу болуш керек. Ушу үй бүлөнү сыйлоону, анан ошо биздин ата бабадан калган принципти, бир үй бүлө курдуңбу, ошонун ысыгына күй, суугуна тоң, ошонун баардыгын көтөрүп, ошол үй бүлөнү куруп кетүүгө өзгөчө бул аялдардан көп көз карандуу болот. Аял канчалык туруктуу болсо, сабырдуу болсо, ошол үй бүлө бекем болот. Ошону жаштарга айтарым, сабырдуу болгула, туруктуу болгула, эч убакта жеңил ойлобогула. Жокко дагы, барга дагы баарына чыдаш керек, ысыкка да, суукка дагы. Мурунку, азыркы убактыңар болсо бир аз айтып коеюн, мурунку биздин жашта курактагылардын үй бүлөлөрү эмне үчүн бекем болгон? Себеби биз ошол убакта кенедейден баштап иштеп, өзүбүздү ошол чоң киши катары сезип жашаган экенбиз да. Ошол анан азыркылар баардыгы даяр. Ошол өзүңөр бактыңарга жоопкерчилик жок, бактыңар өзүңөргө кут болсун. Бирок ошонун баардыгын сезе билбей, баардыгы даяр болгон үчүн баркын билбей атат дейм, ойлойм го, турмуштун баркын билбей көп учурда. Анан жана жеңил ойлукка көбүрөөк берилип кетип атат. Кичинекей эле урушуп кетсе эле болду, любовь, сүйүү качып кетип атат алардан. Ант бериш керек. Ошонун баардыгына чыдаса, анан туруктуу, бекем үй бүлө болот. Ошол жаштарга кааларым, туруктуу болгула, ынтымактуу болгула, ырыскечиктүү болгула, эң негизги сабырдуу болгула. Өзгөчө мынакы кыз балдарга айтарым, сабырдуу болгула. Баардыгын сабырдуу болсоңор, баардыгын жеңесиңер. Үй бүлөнү кура турган, бекемдей турган ошо кыздар. Канча уктум? Айымдар. Уктум. Ошондой болгула, туруктуу болсоңор, сабырдуу болсоңор, баардыгын жеңесиңер, анан үй бүлөңөр туруктуу болот. Жеңил ойлукка такыр алдырбаш керек да, жеңил ойлук. Анан кеңпейлүү болуш керек. Өтө эле кызканчаак болуп эле ушу күйөөсүнүн аркасынан эле аңдып эле баскан турганын аңдый берген, бул дагы аябай жаман сапат. Кызканчаактык бул эң жаман сапат. Үй бүлө ошондон көп бузулат. Мырзагабы, айымгабы? Ооба, кимисине болсо деле, бирок өзгөчө айымдарга, өзгөчө кыздарга, айымдарга тиешелүү нерсе да. Абдан кызканчаактыктын эң жаман жери ушул да, үй бүлө бат бузулат. Кеңпейил болуш керек. Абдан сонун кеп кеңешиңиздерди берип өттүңүздөр, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана
сиздердин айтып өткөн мына ушул сөздөрүңүз дагы балким азыр көрүп жаткан миңдеген телекөрүүчүлөр, миңдеген келиндер үчүн мотивация берет деп ишенебиз. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Агай, эжекелер, барган жериңизден баартап, негизи агайыбыз боор десе эле азыр таң атпай бир аз разминка болот да окшойт. Дагы бир кечки көрсөтүүгө чыгышсак, агайыбызда сөзсүз дагы бир боозише каткыра маек курарыбызга ишенебиз. Салтанат эжеке салам айтып барыңыз, бизден эми кесиптештери болсо кишинин. Ушундай жакшынакай салтанат деп атын да атап, өзү салтанат үчүн дагы жараткан Биздин балдардын аттары айтып коеюн, акылдуу, салтанаттуу, арахаттуу, таланттуу, дөөлөттүү деген мааниде койгон да атасы. Баардыгын. Давлет деген өзү дөөлөт деп коет, анан баягы жазылганда давлет болгон, бирок мааниси боюнча ошондой. Акылдуу, салтанаттуу, арахаттуу, таланттуу, дөөлөттүү. Мааниси боюнча ушундай. Рахмат. Достор, биз ушу менен эфирибизди чыйынтыктабыз дагы. Жаштарга жакшы бир оюңуздарга жүгүртө турган, капка сала турган жакшы ойлорду бөлүшүп кеткен меймандарыбызга рахмат айтабыз. Эфирибизди улантабыз. Рахмат силерге.